Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун таттууларды жасайбыз. Ал үчүн бизге керектелүүчү азыктар: ун, жылуу сүт, сахар, өсүмдүк майы, 2 жумуртка, разрыхлитель жана ушундай ириска керектелет. Эң алгач биз жумурткабызды, сахарыбызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң биз жылуу сүтүбүздү куюп, дагы бир аз аралаштырабыз. Өсүмдүк майыбызды дагы куюп алабыз. Андан соң биз унубузга разрыхлительди кошуп, унубузду 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Бул жерде бизде сөзсүз түрдө унубуз электен өткөрүлгөн болушу керек. Мен алдын ала дайындап алганмын. Бизде ушундай масса болушу керек, коюраак болуп. Андан соң биз дайын болгон массабызды идиштерибизге ушундай аябагандай толук эмес куюп алабыз. Куюп бүткөн соң биз дайын болгон массабызды ысып турган духовкада 170-180 градуста 20-25 мүнөт бышырып алабыз. Биздин таттууларыбыз бышып чыкты. Бул жерде менде бир форма болгон үчүн 3-4 жолу бышырып алдым. Ушундай баардыгы бышып чыккан соң биз баарын муздатып, андан соң үстүн ушундай ириска менен коздоп алабыз. Мен ирисканы кондитерский мешокко салып алдым. Сөзсүз түрдө сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде бүгүнкү жасаган таттууларым жакса, анда досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.